өзгертілген. Бұл 308 прим 1 деп қой. Бұл мыйзам қызмат адамдары мыйзамсыз баю жөнінде беріледі. Бирок ал берененин мындайча айтканда диспозициясы, эгерде кызматта турган адам өзүнүн байлыгын көбөйгөнүн далилдеп бере албаса, анда ошо менен кылмыш иши козголот деп жазылган. Бирок Конституциялык палатанын чечими бар 14-жылдын 25 декабрынан. Ал жерде токотор жери мындай болгон. Биздин Конституцияга ылайык эч ким өзүнүн күнөө болбондугун эч ким далилдебеш керек. Ошо Конституцияга карама каршы, бул берене карама каршы келет деп Конституциялык палата караган. Бирок Конституциялык палата карап, бул 308 берене Конституцияга карама каршылыгы жок деген чечим чыгарган. Ошол себептен биздин кылмыш жаза кодексте 308 прим 1 деген берене көрсөтүлгөн. Бул мыйзамсыз баю. Бул берене бүгүнкү күндө толук иштейт. Жана сиз берген суроо эмнеге декларацияда чоң жооптуу кызматтагы адамдар туушкандарга кандайдыр бир мүлктөрдү каттаса, эмнеге жоопко тартылбайт деген. Бул мен ойлойм, бул берене толугу менен иштесе, бул боюнча иштер болот деп. Статья бар экен го, эмне үчүн толук иштебейт? Жок, Конституциялык палатанын чечимин күтүп атышкан, ал 2014-жылы кабыл алынган. Так что бул мыйзам иштейт, эмнеге иштебейт? Рахмат.